Бул валюта өзгөрүүнү эмне себептен өзгөрүп атат баарыбызга белгилүү болсо керек. Бул мунай баасы түшүп кетип, орус рубль менен казак теңгеси түшүп кетти. Дүйнөдө кайсы өлкөлөрдүн экономикасы көбүрөөк мунайга байланса, мунайдын экспортуна байланса, ошолордун валюталары бир аз алсызданып түшүп кетти. Бизде мунай жок, бирок биздин экономика Казакстан менен Россиянын экономикасына байланган. Анткени бизде ички дүң продукциянын 3/1 бул мигранттардын которуусу ошол эле көбүнчө Россиядан келет. Ошол эле кезде биздин экспорт мөмө жемиш, жер жемиш көбүнчө ошол эле Россия Казакстанга чыгат да. Бул бир жылына 200-300 миллион долларга жакын акча. Ошондуктан рубль менен теңге алсыздагандан кийин анын артынан сом дагы түшүп кетти. 69,5дан 72-73-кө чейин түшүп кетти. Эгер пайыз менен эсептесек, бул демек бир 3-4%га түшүп кетти да. Албетте бул биздин экономикага жакшы эмес бир жагынан. Анткени бизде элдин көбү сом менен айлык алат. Демек, мунун сомдун сатып алуу күчү азайып кетип атат. Бул биздин элдин чөнтөгүнө, жашоосуна негативдүү таасир этет. Бирок экинчи жагынан бизде өндүрүш бар. Өндүрүшчүлөр үчүн бул жакшы. Анткени сыртка өзүнүн продукциясын чыгарып атканда, ошол 3-4%га продукциясы арзаныраак болуп калат. Бирок алда 100% баарына бирдей эмес. Анткени кээ бир өндүрүштө көбүнчө сырттан келген чийки заттар колдонулат. Ал кайра эле доллар менен келет. Ошондуктан муну мындай так эсеп кысап жүргүзүш керек, бирок жалпысынан айтканда биздин экономикага негатив таасир көбүрөөк. Мен так санды билбейм, бир 3,5-4 миллиард доллардын тегереги. Ошол эле кезде биздин улуттук банктын резервтери бир 2 миллиард доллардын тегереги да. Демек, биз ошол доллар карызы көп болгондуктан канчалык доллар күчтүү болсо, ошончолук бизди бул карызды жапканга кыйыныраак болот. Менин оюмча бир жуманын ичинде мунайдын келечекке баасы белгиленип калат болуш керек. Кыска мөөнөттө өйдө ылдый ар кандай реакциялар боло берет. Анткени жана ОПЕК өлкөлөр кеңешип, мунай баасын биз мунайдын көлөмүн азайталы, баа өзгөрбөсүн деген келишимге кол коюшайын деген да, бирок Орусия тарап буга макул болбой, ошондуктан ОПЕК дагы бул чечимге кабыл келген жок да. Чечимге келишкен жок. Ошондуктан мунай баасы түшүп кетти. Көлөм өзгөргөн жок, бирок баасы түшүп кетти. Бирок дагы бир жума, 2 жумада менин оюмча мунайдын баасы такталат. Ошону менен сом, рубль, теңгенин курсу дагы бир деңгээлге келип, ошол деңгээлдин тегерегинде кийин турат болуш керек.